Ысык Ата районундагы кант сүт заводу. Мында күнүнө тонналаган сүт кайра иштетилип, бир нече түрлүү азык болуп чыгарылат. Анын ичинде иче турган сүт, кургак сүт, айран, быштак, май жана йогурттун бир нече түрлөрү бар. Сүт азыктарын даярдап чыгаруу процесси деле оңой олтоң иш эмес. Шикизат кабыл алынгандан кийин ал даяр продукция болгонго чейин мына ушундай ондогон аппараттардан өтүп, анын көлөмү, сапаты текшерилгенден кийин гана мына ушундай даяр продукция дүкөндүн текчелерине жөнөтүлөт. Сүт азыктары сапаттуу болушу үчүн мындагы ар бир процесске өзгөчө көңүл бурулат. Жогорку сапаттагы сүттү кабыл алып, лабораториядан бизге макулдугун бергенден кийин өндүрүшкө киргизебиз. Экинчи этап менен ал сүттү фильтрлеп, сепарация процесси сүттү нормалдаштырылып туруп, өзү майлуулугуна жараша нормалдаштырылып, 2,5 сүттү 3-2-1 смести даярдап туруп, кийинки этап менен пастеризацияга беребиз, гомогенизацияга беребиз, анан кийин ачыткы, уютку куюлуп туруп, эртеси күнү даяр продукт болуп бул жерден көрүп атканда куюлат. Мына бул караколдон чыгып аткан сырларыбыз да. Мына караколдук мына. Каракол заводу. Кандай сонун. Кант сүт заводу 98-жылдардан бери иштеп келет. Ишкана жыл сайын кеңейип, былтыр Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунун колдоосу менен Кара Балтада жана Караколдо жаңы бөлүмдөрдү ачты. Чийки-затты жергиликтүү тургундардан жана чоң фирмалардан литрин 25 сомдон сатып алышат. Продукция жергиликтүү базардан сырткары экспортко да чыгууда. Взяли кредит 2 миллиона долларов. Өнүктүрүү фондунан 2 миллион доллар насыя алып, 2 бөлүм ачтык. Сүт азыктарын коңшу мамлекеттер Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан жана Россияга экспорттоп жатабыз. Жылына 12 000 тонна өндүрөбүз. Күнүнө 30-40 тоннадан туура келүүдө. 300 адам эмгектенет. Өндүрүштүн жүрүшү менен таанышкан президент жерлерде ишкерлерди колдоо өлкөнүн экспорттук потенциалын кеңейтүүгө багытталганын белгиледи. 2019-жылдын жыйынтыгы менен ишканада сатуунун көлөмү 644 миллион сомдон ашып, бул көлөмдөн 148 миллион сомдон ашык каражатка продукция экспорттолгон.